Таң алдында бір-бірімізге айтылған таза ой, жақсы тілектер жаныбызга ем болсын, дем болсын дейлі. Тағы бір жолы барыңыздарға құтманду таң дейбіз. 5-ші канал таңғы 5 программасы сапарын алға қарай улап жатқан учуру. Кимде-ким тамак үстүндө болсо табаңыздар таттуу болсун дейли дагы. Кимде-ким узак сапарга жолго аттанып жатса, жолуңуздар шыдыр болуп, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар деген тилектер. Биз сапарыбызды алдыга карай уйлайбыз жана биринчи коногубуз менен тааныштырганга убакыт келип жетти. Студиябыздын бүгүнкү биринчи мейманы ким деп турган болсоңуз тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын маданият мыкты кызматкери, көптөгөн сыйлыктардын ээси, обончу иш аткаруучу Батма Султанова. Кутман таңыңыз менен. Бирге болсун. Биздин студияга кош келипсиз. Биздин студияда биринчи жолу сизди көрүп отурабыз. Маанаңыз жакшыбы? Буюрса эң сонун. Бүгүн эже сыр сактаган адамдардын майрамы экен да, сыр сактоо күнү экен. 3 ноябрь. Анан сиз сырга кандайсыз дегиле? Сырга чындыгын айтыш керек, абдан жакшымын. Анткени бул сыр деген кандай десем, бул дагы бир аманат сыяктуу бир ыйык нерсе экен, ошондуктан сырга абдан жакшымын. Өзүңүздүн баягы 100% ичиңиздеги болгон сезимдерди, сырларыңызды бирөө менен бөлүшөсүзбү? Албетте, сөзсүз. Ал адамыңыз ким? Эми кандай десем, баягы ар бир адамдын өзүнүн мындай бир дүйнө таанымына, мындай бир ой жүгүртүүсүнө жараша мындай чөйрөсү болот эмес, мен дагы ошондой бир жакшы өзүмдүн эжелерим бар, урбуларым бар, ошолор менен бөлүшөм. Анан айымдардын арасында ушундай айтылган сөздөр кээде эч кимге айтпа деп айтсаң, кайра өзүңө келип калат да, эч кимге айтпа деп айткан экенсиң, эч кимге айтпа, менден уккан кимге айтпа депчи. Ушундай окуялар болобу сизде? Эми кээде жаштыкта болгон эми сиңдилерибиздин арасында баягындай баягы сиңдилерибиз өзүнүн сырларын айтат, анан апасын айтпайт, анан ортодо мен кеңешип кандай болот, ушундай болуп атат дегенче, бунун арты кайра эле мындай бир жакшылык менен бүтөт десем болот да. Жакшылык түшүнүү менен. Ооба. Сиздин баягы азыркы сиз үчүн баягы азыркы тапта сиздин күйөрмандарыңызды көрүп турат, анан биз блиц суроолор даярдаганбыз. Буюрса, мындай бат-бат жооп бергенге аракет кылабыз. Келиңсин да. Жашооңузду китеп кылып жазса, айталышы кандай болмок? Чындык. Чындык китеби? Сонун экен. Түбөлүктүү сүйүү бар дегенге ишенесизби? Сөзсүз бар. Музыка болсоңуз, кайсы жанрда болмоксуз? Музыка болсом, мен чексиз жанрды тандамакмын, мындай бир шедеврлер жаралмакмын дейсиз. Ошондой сыяктуу деп койсо болот, чексиз. Жашоо сиз үчүн эки сөз менен. Жашоо мен үчүн бакыт. Өзүңүзгө жакпаган сапаттарыңыз? Өзүмө жакпаган сапаттарым жок эле болуш керек, баары эле жагат. Баары жагат. Сиз кыялданган автоунаа? Мен негизи техникага чындыгын айтканда мындай бир жокмун, анан баары эле жага берет мага. Баары жагат. Бизде баары бирдей, Мен өзү ушул убакка чейин айдап көрө элекмин машинаны. Спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Чурко. Чурко, жогоруда эле айттык. Жашоодогу урааныңыз? Жашоодогу ураным. Жашоодогу ураным жөн эле жашоо. Жөн эле жашоо. Жөн эле жашоо. Батма эже, аталдаштырбай, жөн эле жашоо. Биринчи берилген суроого жашооңузду эгер китеп болуп жазыла турган болсо, чындык деп атамакмын айтып калыңыз. Кайсы жанрдагы китептерди, кайсы авторлар көрүп окуйсуз? Мен эми көбүнчө бул эми чындык демекчи, көбүнчө багы өзүн таануу, философиялык, психологиялык жанрдагы негизи китептерди көп окуйм. Анан бул китептер көбүнчө азыр бизде биздин Кыргызстандын өзүбүздүн баягы кандай десем, авторлор таңсыраак болуп атат, ошондуктан эл аралык. Орустардыкы, Европаныкы дегендейчи. Ошол өзүн таануу боюнча көбүрөөк. Азыркы учурда ушул аябай эле жаштардын көп окуп аткан китептер чыгармалардын бири бул Султан Раев агайыбыздын романдары, андан сырткары Нуржейит Кадырбековдун чыгармалары да аябай жаштардын арасында популярдуу болуп атат. Ушул китептерге сүңгүп көрдүңүзбү? Бир ак сөз, албетте чындыгында жакшы авторлор карай эле экен, карап коюш керек экен. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү. Батма Султановага сизден каалоо тилек, суроолоруңуз боло турган болсо, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59 20 70 шаарыбыздын коду 012. Бизге чалаардан мурда бирдигиңизди текшерип, анан сыралгыдан өзүңүздү бир аз оолагыраак кармап чалсаңыз, сиз экөөбүздүн ортобузда мыкты байланыш болот. Эжанын айтсаңыз, көпчүлүгүн эле баягы кызык болсо керек. Фатима Султанова, азыр болсо Батма Султанова. Ошону кененирээк айтып берсеңиз. Албетте бул тема боюнча абдан кестерге жакшы эле убагында мындай бир маектер берилген. Эми мен баягы документте Фатима деп жазылган, анан жашоодо Батма эгизин түгөйү болуп
жарыкка келген экенмин негизи, бирок сөз ошол кичинесинде баягы оорудан улам кайтыш болуп калган 2 жашында. Эми мен бул сахнага Фатима деп чыккам биринчи, бирок сөз кийин кайсы бир деңгээлде менин ушул ырдоо стилимде, жанрымда өзгөчөлүк мындай бир өзгөрүү киргендиктен, мурда эстрада жаатын ырдаган болсом, кийин мындай бир этника жанрынан бир аз басым жасагандыктан ошого мындай бир батма, мындай бир шайкеш келе тургандай бир эме болуп батма деп эме кылганбыз да, кыргызча. Анан эми Фатима десе азыр эми Фатима деген аттар да абдан көп, анан негизи сыртка чыгып калганда ушундай бир болгондо батма деп айтсаң кызык экен, батма биринчи жолу угуп атабыз деп калат. Фатиманы негизи баягы түрк элдеринин баарында эле Фатима абдан көбөйүп кетпеди азырчы, анан батма деп бул кыргызда эле бар экен. Анан кыргызда деле азыр кийинки убактарда баягы эгиздердин атын Батма, Зура деп койбой калышты, башкача бир аттарды. Мүмкүн ошондон улам болсо керек. Аксыйна, Айнура ошондой ойлоп азыр. Анан Батмажы, сизден сурагым келип турат. Өзүңүз айтып калдыңыз, башында ошо эстрада менен чыгып, кийин этно стилге өтүп кеттим, жанрга өтүп кеттим деп. Эмне себептен образ котордуңуз? Эми кандай десем, мен биз ырдап атканда чындыгында эстрада, анда деле мындай бир эми чыгармачылыктан бир эстрада кандай десем, ошол эле техника жаатында мындай бир жетишпестиктери, например, студия жана башка мына клиптер дегенде абдан мындай бир таңкыс болчу да. Эми баягы жаңы чыкканда, бирок сол албетте дайыр боло элексең, сахнага жаңы чыкканда ошол кезде эстрада эле болчу, этника кийин эле, этно жанр кийин мындай бир жаштардын арасында негизи эле мындай жанданып баратат. Ал убакта эми жалпылап эстрада болчу эле да жанр. Азыркы учурда деле ушул этно стилде ырдаган ырчылар катары аз. Анан сизден кандай жагымдуу жаңы чыгармалар, жаңы образдар жаралып атат жакын күндөрдө? Жакынкы күндөрдө эми албетте мен буга чейин жаралып калган чыгармалар мындай бир ошол жаңы эле бойдон туруп калды да, баягы клиби жок, телелерге берилбей дегендейчи. Ошондуктан жакында ошол кыргыз болуу кымбат иштеген жакшы бир патриоттук дуктагы чыгарма бар эле, ошого мындай бир клип жараттык да, азыр монтаж болуп атат. Буюрса жакынкы күндөрдө телелерден берилип калса керек. Буюрса жаңы клиптин бета шаарындагы ушул студиядан жасайлы деп тилек кылып туралы. Деги эле карантин учурунда чыгармачыл инсандар өзүнүн жан дүйнөсү менен сүйлөштү, ар кандай оондор чыкты, ар кандай ырлар чыкты. Анан деги эле карантинден чыккандан кийин ырчылар адамзаты жөнүндө бир башкача бир темада ырдагысы келип турду да. Анан сиздин ичиңизде кандай эргүүлөр болду ошол учурда? Карантин чындыгында баягы жаман болбой, жакшы жок дейт. Бардык нерсенин эки жагын көрө биле турган болсок, демек бардык нерсе орусча айтмакчы бабылага жакшылыкка да. Анан карантин чындыгында мен негизи мурда эле кандай десем, ушул жан дүйнө негизи эле жакшы, кандай ушундай бир көп саресип салып, мындай бир изилденген адамдардын катарына кирем деп койсом да болот да. Анан эми ошол карантиндагы ошол мындай бир кайсы бир саналуу адамдар ошол мындай бир темага мындай бир кайсы бир деңгээлде саресип салган болсо, карантинде мындай бир массалык түрдө ошондой бир ойгонуулар, массалык түрдө мындай бир жакшы иштер жаралды десем болот да. Мен деле ошол көпчүлүктүн катарында. Бунун баары жакшылыкка жакшы болуп атат, баягы эс алып аткан адамдарды көрөм. Албетте бир жагы баягындай көп жагымсыз нерселер болду эми. Анын жагымсыз нерсеге басым жасай берсең, чындыгында жакшы өзгөрбөйт экен. Ошондуктан баягы жакшы жагын көбүрөөк неме кылып атам. Менде деле ошондой эс алуу, уединение деп коет, өзүм менен өзүм болуу көбүрөөк ошол нерсеге мүмкүнчүлүк болду деп койсом болот да. Азыркы учурда мындай ачуу калтырган кишилер аябай көп болуп кетти акыркы убакта. Анан ушул жаштарга, ачуу калтырган кишилерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эми чындыгында азыр ошонун дагы өзүнүн себептери бар да. Эмне үчүн именно азыр ошондой мындай бир жагдайлар жаралып атат? Анткени баягы адам ошол нерсени өзү билип билбей, баягы ички дүйнөсүндө, ички ааламында жыйнай берет экен дагы. Анан ал бир сааты келгенде чыгыш керек да, сыртка баягы взрыв болуп жарылат. Азыр ошондо ошол адамдар бүтүндөй ошол өзүнүн ички баягындай орусча айтканда разрушительный бир керексиз ошол эмоцияларынан арылып атат да. Бунун өзү жакшы, ошондуктан аны токтотуунун өзү туура эмес, анткени процесс жүрүп атат. Адам ошол өзүндө
өмүрүндөгү керексиз нерселердин баарынан бошоnuш керек. Иштеги терс энергияны чыгарып салып атат десек. Өзү иштеп атат, процесс болуп атат. Анан ал бүтүндөй чыгып болгондон кийин ар бир адам баягы өзүнүн нукура табигый мындай бир табигый эмне десем, өзүнүн табиятына келип калат десем болот да. Нукка түшөт. Ооба, өзүнүн табигый нугуна түшөт. Эми кээде бул нерсе токтобой калуусу да мүмкүн да. Мисалы үчүн кээ бир кишилер ошол нерсеге көнүп калып, ошол образ жаратып алып, ошол образдан чыга албай калган кишилер да бар да. Эми албетте, эгер адам кандай десем, ошол нерсеге сареспи салып, өзүн мындай бир талдап, өзүн мындай бир карабай турган болсо, мындай со стороны, анда албетте ал нерсе аяга келип эле баягы разрушение демекчи ооруга алып келет. Адамдагы тең салмактын бузулушуна алып келет. Ошондуктан эгер чегинен ашып бараткан болсо, демек адам өзүнүн күчү жетпей аткан болсо, кайрылыш керек. Кимдир бирөө психологко болобу, же ушул жаатта иштеген адамдарга болобу, демек баягы орун алсаң жакшы болот деп коет го. Демек кайрылыш керек. Эң мыкты жооп болду. Батмайжы айтып калдыңыз, техникага эч жокмун деп. Эмнеси? Мен негизи билбейм, ошол транспорт такыр айдаган жокмун, кызыккан да жокмун, көбүнчө мен Балким коркунуч бар. Мүмкүн коркунучтан да мурда менде каалоо жок. Каалоо жок. Анан каалоо болсо баягы коркуусуна карабай эле мен мындай бир жашоодо тажрыйбадан бар да, көп адамдар көп эле машинаны үйрөнүп алышты, бат эле каалоо баары бир каалоо жеңип кетет экен да, коркунучтуу делечи. Менде ошол каалоо жок болгондуктан болсо керек. Мен көбүнчө жүргөндө да жакшы көрөм, ошондон да улам болсо керек. Анан эми албетте транспорт керек, баягы жашоону кайсы бир деңгээлде жеңилдетет. Баягы өтө чыгармалык чөйрөдө өзү кандай десем, аябай бир востребованный ырчыларыбыз бар, жакшы таланттуу. Албетте мындай бир өтө мындай бир зарыл болмоо мүмкүн, мага деле ошол нерсе мындай бир кантип үйрөнгөнүмө, кантип айдаганым билбей калсам керек. Мүмкүн азыр мага өтө зарылчылык болбой атса керек, ошондон улам үйрөнбөй жүрсөм керек деп айтам да. Сөзсүз түрдө адамга муктаждык жаралганда ошол нерсени аракет кылып жасайт дейт. Эми сизде ушул андай муктаждык болсун, үйүңүздө дагы бир унаа болсун. Буюрса каалоо болсун дейли алгач. Жалпы музыка сүйүүчүлөрүнө дагы бир жолу кулак кагыш кылалы. Азыр биздин студиябыздын биринчи мейманы Батма Султановадан жагымдуу бир чыгарма. Башында айткандай эле эжекебиздин стили өзгөчө. Мына ушул чыгармага, ушул ыргакка биргеликте күбө бололу. Ана эмесе даяр болсоңуз кеттик. Kırgız
Кыргыз болуу кыйыныч, жагымдуу музыкалык чыгарма Батма Султанованын каршысында жаңырды. Батма эже, сизге терең ыраазычылык. Келиңиз турган ордуңузда эле сизди жалпы көрүп жаткан көрүүчүлөрүңүзгө, көрөрмандарга сизден жагымдуу бир каалоо тилек болсо айтып өтсөңүз болот. Келиңиз. Биринчи ирет сиздерге терең ыраазычылык. Элиме болсо, ошол асманыбыз ачык болсун, жергебизде дайыма тынчтык болсун, биримдик болсун, түгөлдүк, бардык, бүтүндүк, байлык каалап кетмекчимин. Сизге дагы терең ыраазычылык. Таң эрте биздин сунушту жетке каппай улуу башыңызды кечүү кылып келип бергениңизге. Буюрса, жакын арада ушу жаңы клиптин бет ачары болот деп турасыз. Алып келсеңиз, ушул жерде биргеликте бет ачары жасайлы. Чыгармачылык ийгилик, чоң рахмат. Рахмат.